Мен Темиралиева Чолпон Каныбековна, Ысык-Көл районундагы Тамчы мектеп гимназиясында физика мугалими болуп иштейм. Мен 18 жылдан бери иштейм. Мен Жусуп Баласаган атындагы Улуттук университетин бүтүп, ошо 2003-жылы анан ушул жакка жумушка орношком, ошондон бери иштеп келем. Мугалим кесибин тандап калышыма мен өзүм апам түрткү болгонда, ошол баягы кайсыл жакка барабыз, кандай окуйбуз дегенде ошо апам кыз киши үчүн бул ошо мугалимдик кесип кай жерде болсо жумуш табылат, кызым ушуну эле окуп алчы деп, анан өзүм ошол мектепте бул сабакты аябай сүйүп окучумун. Олимпиадаларга барып, анан ошондон эле ошо барып, анан ал убакта ошо бюджетке окуу болчу да, эң негизги максат, эми ата энени кыйнабай. Анан ошол барып тапшырып эле өтүп окуп кеттик. Пандемия шартында билбедикпи, мен буга чейин эле мен 5 жыл мурун биздин мектепте ошо мектептин сайты ачылган болчу да, анан ошол сайтта мен өзүм жумуш алып барам да. Көбүнчө аякка тексттерди киргизип, анан сүрөттөрдү киргизип эле, анан ошо документтерди киргизип койчубуз. Анан менин кыялым болчу да, ушундай кыргызча сайттар болуп, мындай бир окуучулар үчүн, мугалимдер үчүн кыргызча маалыматтар болсо деп эле ушуну кыялданып, анан азыр эми дагы үйрөнүп калдым, кыялым ишке ашып атат да. Мен бул долбоорго ошол өзүм мектеп директорум сунуштады да, ошо ссылкасын жиберип, ушуга катталып жиберип коюңузчу, Google форманы толтуруп, ушундай физик мугалимдер керек болуп жатыптыр депчи, анан жибергем. Андан кийин ошо мен өзүм да устат мугалим бар, Элмира Асанбековна, Чолпон Ата шаарында. Анан ошол дагы бир күнү чалып, ушу иштечи, сенин колуңан келет деди. Анан менторлор байланышып эле иштеп калдык. Көбүнчө ошо Google диск менен көбүрөөк иштедик да мындачы. Анан тоже көзүм жетти, биз онлайн эле иштей берсек болот деген жумуштучу. Бир команда, чоң командабыз да биз. Ошо биз онлайн эле жумушту кара берсек болот экен. Ошо Google диск көбүрөөк болду го мага. Кыйынчылыкка туш болгонубуз ошол болду да, кыргызча маалыматтын жоктугу. Биз эми баягы айыл жеринде кыргыз мектептерибиз да, кыргызча маалыматтын жоктугу. Анан тиги орусча сайттарга кирип, анан ал жактагы маалыматты кыргызчалап которуп, анан ошону бергенге аракет кылчубуз да. Анан жакшы эми. Мен мотивациям эле ошол бир алган эмес, бул сабактар эле эмес. Мен ушул бул менторлорго да айткам да, өзүм сунушумдучу. Бүткүл республика боюнча жок дегенде ошол чыгармачыл мугалимдер көп да, ошолордун жана сабактан разработкаларын ошол документ түрүндө эле киргизип турбайлыбы депчи. Себеп дегенде биздин кийинки жаш мугалимдер үчүн бул методикалык жардам болуп калат да. Себеби азыр деген биз, мисалы, мен бир сабагымды жарыялаш үчүн газетага, журналга барышым керек. Анан ага деген акча төлөйбүз, андан деген ал сабагың жарыяланып чыккандан кийин 30, 40, 50 данага чейин ал журналды же газетаны сатып беришибиз керек экен да. А сайтта турса, анткени азыр колубуздагы телефон менен эле кандай жерден болсо дагы ошондой доступно да маалымат алып алгангачы, бул ушунусу менен мага жагат. Сыймыктанам менчи. Анан биздин азыр, мен ойлойм да, баарын эле айтат элем, биздин азыр жасап жаткан ишибиз азыр бааланбаса да кийинчерээк бир убакыт өткөндөн кийин бааланат. Себеби азыр уже сан ариптештирүү, аламдашуу долбоорунда азыр окуучулар китеп окубайт да. Анан колундагы эле телефондон, интернеттен эле маалымат алат. Анан кайсы бир убакта биздин жумушубуз бааланышы мүмкүн да, азыр мүмкүн. Биз үчүн өзү сыймыктанып атабыз, мен сыймыктанам. Жаштар ошо айтып өтпөдүмбү, баарыбыз эле да, мен деле 18 жыл болбоду, бирок мен дагы телефонду ачып туруп элечи даяр маалымат алгым келет. Google'га же болбосо YouTube'га жазып ошол суроонун элечи. Себеби мен библиотекага барып, убакыт коротуп, анан газета, журналдарды, китептерди ачып, именно ошол теманы алып, монтип колума жазгым келбейт да. Азыр жаштар деген даяр маалымат, даяр сүрөт болсо эле копировать этип эле анан ошону мындай андан ары пайдаланышат да булар. Ошондуктан бул интернетте болгон жакшы да. Биз жазаган сабактан, мен мен өзүм физикага айтсам, бизде мындай тестти бат эле алып алса болот да. Мисалы, мен буюрса деп атам, буюрса мына окуу жылы башталса, бүгүн бир ушул теманы өтөм да, теманы өтөм дагы, анан азыр окуучуларды алып келбе дейсиң, бирок алып келет сабаккачы. Анан айтам сабактан да, келе сабакты мен түшүндүрүп бүттүмбү? Келе телефонду ачалы, сайтка кирели да, келе тестти тапшыра калалы дейт. Тестти ошол моментте эле бир 10 минуттан ичинде тапшырышат. Окуучу канчалык билим, мен ошол өзүм жасаган сабактан көбүрөөк тестти
алат. Анан жанагындай группаларга бөлүп окутууда мен мисалы темаларды бөлдүк да, жанагындай видеонун биринчи, экинчи бөлүгү деп, анан ошого кайра астына описание жазбатпы. Ошол боюнча мүмкүн мен топторго бөлүп коюшум мүмкүн. Мисалы силер кайноо процесси жөнүндө бул партта бул топ, силер болсо буулануу процесси депчи. Анан алар моунда издебейт, ошо видеонун экинчи бөлүгүндө экен. Кел ушуну, ошону көрүп мүмкүн маалымат алмашышат да, ушул жери деп ойлойм. 8-9, анан 10-класста жасадык да. Анан бул каникул болуп калганы мени өкүндүрөт да, себеби биз ошону баягы чектелген видео менен эме болбостон, ошол мүмкүн мектепте бир аз бизде приборлор бар да, кичине демонстрациялап көрсөтсөк да сонун болмок, ошол жагы болду. Эми болот, бирок тыйындан да алса. Кызыктуу кылганыбыз эми баягы окуучу деген видеону көрүп тажап кетет да. Анан ошол мындай конкреттүү түрдө кыскача эле сүрөт менен бергенге аракет кылдык да. Сүрөттү көрүп, анан бул жагында ошол боюнча маалымат. Видеону ошо бир 10 минутта көрүп отурбай, мүмкүн сүрөттү карап эле түшүнгөнгө. Сөзсүз түрдө эле ошо азыр окуучулар жана даяр маалыматка кызыгат деппи, мен ошо сунуштайт элем. Ошо тесттерден өткүлө, сөзсүз түрдө ошол ал жакта жана интерактивдүү да суроолор бар да, ошолорду анан ал жерде сөзсүз окумуштуулар бар көбүнчө, мисалы. Ошолордун баягы 1000 уккандан бир көргөн сүрөтүн көрүп, Ньютон деген ушул экен, Менделеев деген ушул экен деп сөз менен көргүлө деп балдарга айтам да. Анткени алар деген азыркы балдар айтып атпайм, колунда телефон. Анан ошол боюнча мүмкүн мен тапшырма берип коюшум мүмкүн. Китепти окуйт, анан ушундай келгиле бул боюнча же болбосо бул тема боюнча карап келе деп тапшырма берсек, сөзсүз эле алар Google'га жазышат да. Биз баягы жумасына бир жолу Zoom'да жолугушуп атпадыкпы? Анан мени ошо кубандырган, биз ушу мугалимдерди баягы айтып, башында да айттыңар мөмөлүү дарак деп, жана бул мугалим баягы эч кимден жардамын аябайт экен да. Анан ушунчалык биздин баягы командадагы мугалимдер мындай аябай чыгармачылык менен иштешти. Башка жактан сайттарды, башка ссылкаларды да коюп, ушинтип көрсөк болобу деп баягы өзүбүздүн сунуштарды дагы айтып аттык. Анан баягы бул эменин дагы кичине эмесине, форматына туура келбей калатты кээ бир биздин идеяларчы. Бирок ушунчалык баягы мугалимдер өз ишине берилгендиги дагы бир жолу мындай тастыкташты. Бала үчүн деп анын өзгөчө кыргызча сайт болгон үчүн ушунчалык мындай берилип иштешти да. Бардыгы тең ошол айтылган саатта, мисалы Zoom конференцияга киргенге аракет кылышат, бир жерде жүрсө да конокто жүрдүм эле деп мындай видеону жаап коюп, мен да ошондой болду да. Анан кулагыбызга наушник салып алып, хотя ошо маалымат алалы бүгүн эмнеден калып калдык экен деп, мындай мугалимдер үчүн да керек экен да булчу, тошто окуучулар эмес. Бул ишин жеңилдетет деген ошол эле жана тестте мүмкүн болушу мүмкүн. Мисалы мугалим доскага жазып же окуучуга диктовать этип жүрбөй, мүмкүн компьютерный класска киргизе калып деле, келе мону 10 минутада келе тестке киргиле, тестти тапшыргыла деп окуучулардын билимин баалап алат да. Ошо тесттер особенно ошол жана интерактивдүү тапшырмалар. Анан жаш мугалимдер үчүн бул мындай даяр план конспекти да болуп калды да. Себеби ошол сабактын негизинде баягы мугалим азыр бүт электрондо ошол текстти терип жүрбөйт, анткени биз ал текстти уже даярдап койдук да. Ошол жерден эле копировать этип, сүрөттү коюп, даже өзүнүн жана PowerPoint сабагын жасап алса болот. Ооба, мен сөзсүз бул окуу жылы башталат да буюрса, сөзсүз ата-энелерге, мугалимдерге сунуштайм, окуучуларга. Себеби биз баягы өзүбүз жазадык, ошол эле жыл бою өтүлгөн мамлекеттик стандарттын негизинде түзүлдү да бул сабак. Ошо мен тапшырма берип коем да, ошол өзүмдүн предметимди эми жана 3 класска жаттадым да уже. Анан именно ошол жерде мындай бир суроо берип коем, анан окуучу именно мен жазган эмени таап келет да ошол жерден. Биз эми бул долбоордун келечеги кең болот, ошол жанагындай эле да. Сабактар менен чектелбестен ошол анткени разделдер бар да ар бир предмет. Ошол мисалы мен деле жардам бергенге даярмын, себеби биз ошо республика боюнча мугалимдердин группасында да кел электронный вариант жибергиле. Мен өзүм мындай редактировать этип же бир нерсе алып жана газетага жарыялагандай эле ошол жерге мисалы сабактардын разработкаларын жүктөп коелу деген деп эле мен өзүм сунушумда бир өзүнчө бир кыргызча мындай бир окно дейбизби, терезечи ачылып калса, себеби мен көбүнчө өзүм айтып атпайм, ошо орусча сайттардан алам да маалыматты алып пайдаланчу. Мына былтыр пандемия шартында бир аз бизде да болуп калды маалыматтарчы.